Салам достор, назарыңыздарда Аралашы медиа. Бүгін сіздерге мельница деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джо аттуу адам бийик дубалдар менен курсалган бөлмөдө көзүн ачат. Ал жогорку деңгээлдеги жакшы менеджерлердин бири болчу. Эсинде эч нерсе жок болгондуктан аны бул жерге ким алып келип койгонун билбей, ары бери чуркап бул жактан чыгып кеткенге жол издеп жатты. Ал бир топко чейин мени мындай жол менен тамашалай албайсыңар деп кыйкырып, бийик дубалдарга тырмышып чыкканга да аракет кылып көрдү, бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Бир кезде бөлмөдөгү кичинекей терезеден кошуна бөлмөдөгү адамдын үнү чыгып, Джо болсо дароо эле ал терезеге жакындап барып бардыгын сурай баштайт. Ал адам Джого аны бул жака алып келердин алдында өтө бир күчтүү дарыны ага сайып уктатып коюшкандыгын айтып, анан да эми сени алдыда аябай оор күндөр күтүп турат деп айтат. Бир аздан соң эле бөлмөдөгү эшиктин кичинекей терезеси ачылат да ал жерден бир кичинекей нан жана кичинекей идиштеги суу ыргып түшөт. Анда Джо убакыттан пайдаланып эле ошол кичинекей терезеге колун салат да, мен кара жумушчу эмесмин, мен менеджермин деп колун тартпай кайра-кайра сүйлөнүп жатса, эшиктин артындагы үн ага колуңду тарт деп кайра-кайра эскертип, бир кезде анын колун чаап салдыбы айтор катуу оорутуп салды. Ошентип Джо андан ары эмне кылаарын билбей жанагы нан менен сууну алып иче баштайт. Саат 11 чамасында Mellart компаниясынын проекциясы күйөт да, ал жактан аял кишинин үнү чыгып, ал Джого сиз профессионалдуу программасына катышуучу болдуңуз деп эле дароо өчүп калат. Анда Джо кайрадан кыйкырып эле менин үйүмдө аялым күтүп жатат. Анын боюнда бар, бир аз күндөн кийин ал көз жармак, мен анын жанында болушум керек деп айтып жатса, жанагы аялдын үнү эч эле жооп бербей, бирок ага кошуна бөлмөдөгү адам жооп берип, ал Джого бул жердеги жумушчулар компаниянын көрсөткүчтөрү үчүн тытынып иштешет деп, сен да компания эмне десе ошолорду кылып жакшы көрсөткүчтөргө жетишиң керек. Күнүгө саат түнкү 12де ким аз иштеп анын көрсөткүчү эң начар болгон болсо, ошол адамды дароо иштен чыгарышат деп айтат. Анда анын сөздөрүнө Джо анча деле түшүнө берген жок, бирок саат 12 болгондо Джо бүгүн эң начар иштеген адамдын өкүрүп бакырып кыйналып жаткан үндөрүн угат. Жанагы компьютердеги аялдын үнү чыгып, бир адам иштен кеткенин кабарлайт. Ошентип таңды атып, жанагы кошуна бөлмөдөгү адам Джодон сен эми баарын түшүндүңбү деп сурап, компания бизди ушундай ыкма менен эң мыкты иштөөгө шыктандырат деп айтат. Бир аздан соң эле кароолчу аларга кечээкиндей суу жана нан таратат. Анан да ал кароолчу Джого бөлмөнүн ичине таштанды таштаба, бурчтагы атайын таштанды салгычка сал деп эскертет. Джо ал жерге таштандысын салып жатып эле жердеги бир чачты көрүп калат да, аны тартып жатып, жердин астында өлгөн кишинин башы бар экенин билип калат. Ал дароо эле кошунасына келип, ал жөнүндө сураса, кошунасы Джого сен келгенге чейин бул жерде дагы бир топ адамдар жумуштун оордугуна чыдай албай өлүп кетишкен деп айтат. Бул жерде камалгандардын баардыгы Mellart компаниясына жумушка орношууга келгендер. Алар бизге берген иш кагаздарды биз окубай эле баардыгына макул болуп кол коюп бере бергенбиз. Көрсө ал кагаздарда Mellart компаниясы бизди жумушка алуу үчүн кез келген өзү каалагандай сыноолор менен сынай тургандыгы жазылыптыр. Же сен кагазды толук окуп чыктың беле деп Джодон сураса, Джо ага мен дагы аягына чейин окубай эле кол коюп койгонмун деп айтат. Ошол замат эле компьютердеги аял сүйлөй баштап, ал Джого эртең мененки саат 6дан кечки саат 10го чейин иш убактысы болот. Сен бүгүн бул ташты 50 жолу тегеретип чыгышың керек. Эгерде 50 жолу тегеретип чыккан болсоң, сен бүгүнкү планды аткарган болосуң деп. Анан да эгер колуңан келе турган болсо, андан да көптү кыла берсең болот. Анткени күн сайын эгер ким эң начар иштеген болсо, ал жумуштан дароо чыгарылат деп эскертет. Белги берилгенден кийин Джо дароо кийимдерин чечип, жанагы чоң ташты тегеретип түртө баштап, бирок таш оор болгондуктан башында Джого аябай эле кыйын болду. Ал кечке иштеп жатканда дубал бетинде жанган проекция Mellart компаниясы кандай гана сонун кемчиликсиз компания экендиги жөнүндө маалымат берилип жатат. Кечки саат 10до жумуш убактысы бүтүп, Джо жанагы чоң ташты 50 жолу эмес 100 жолу тегеретип койгонун көрөбүз. Анын шайы кетип уктаганга аракет кылып, бирок бүгүн эң начар иштеген аялдын кыйкырык чаңырыктары угулуп эле такыр уктай албай жатты. Эртең менен Джо коңшусуна сен күнүмдүк пландан тышкары канча упайга көбүрөөк кылып жатасың десе, кошунасы Джого дароо эле сен өзүңдүн күнүгө канча упай топтоп жатканың жөнүндө эч кимге айтпа. Анткени кошуна бөлмөдөгүлөр упай жагынан сенден ашып сен калып калышың мүмкүн деп айтат. Анда Джо кошунасына мен жакында ата болом, менин аялым жакында төрөйт деп айтып берсе, кошунасы Джо менен көп деле сүйлөшпөй, акырында ага эскертип, сен анчалык эле тырышып көп да упай топтобой эле кой. Анткени сен көп упай топтогондо компания сага эч кандай сыйлык бербейт. Тескерисинче сенин күнүмдүк упайың 50 болгон болсо, эми 50 упайдан да жогору кылып коюшу мүмкүн деп айтат. Ошентип Джонун экинчи иш күнү да башталып, ал аялы менен бирге чоң үйгө көчүп келишкендигин эстеп, кечке чейин 150 упай топтоп салат. Кечинде кароолчу Джону эшикке жакын чакырып, анын жыпчылаңач болуп чечинүүсүн талап кылат. Анда Джо баардыгынан эң аз упай топтоп калдым го деп аябай коркуп, эшик ачылып караңгы бөлмөгө кирип барганда ага суу чачыла баштап жанына самынды ыргытып коюшат. Көрсө жумуш күнүнөн кийин ушинтип жуундурушат окшойт.
Андан кийин Джо кайра эле кошунасы менен сүйлөшүп, бул ташты кечке эле тегерете бергендин бир мааниси барбы? Деги бул кандай жумуш? Мындан компанияга кандай пайда болот деген суроолорун беришип, бирок эч кимден эч кандай жооп жок. Күндүзү Джонун суусу калбай калып, кайрадан суу сурамакчы болуп жатса, кошунасы ага убакыттын эсеби менен гана маал-маалы менен беришерин, ашыкча такыр беришпээрин айтат. Эртеси күнү да Джо ойлорго чөмүлүп кетип, ташты 370 жолу тегереткенин көрөбүз. Бир кезде анын чайы кетип жатып калганда, өзү кармап түртүп жаткан жыгачтын алдында Алекс деген жазуу бар экенин көрөт. Ал Алекс жөнүндө кошунасынан сураса, кошунасы Джого бул жердегилердин айтымы боюнча Алекс деген адам бул жерден качып кетүүгө мүмкүн болуптур деп айтат. Анда ойлонуп калган Джо, эгер Алекс чындап эле качып чыгып кеткен болсо, анда эмне үчүн компания жумушчуларды ушинтип кыйнап жаткандыгы жөнүндө эч кимге айткан эмес деп сурайт. Албетте бул суроого кошунасы деле жооп бере албайт. Эртеси Джого эң жакшы жыйынтыгы үчүн деп ага сыйлык катары бир калемди белек кылышат. Аны көргөн Джонун ачуусу келип эле, силер алжып калгансыңарбы деп кыйкыра баштайт. Андан соң Джо кайрадан ташын тегерете баштаса эле, компьютер анын упайларын эсептебей коет. Көрсө Джо ачууланып кыйкырып, ар кандай сөздөрдү айткандыгы үчүн ага жаза катары күнүмдүк планды көбөйтүшүп, андан да жанагы ташты 2 тегереткенде араң 1 упай бере башташат. Аны уккан Джо ал күнү кечке иштеп, бирок такыр эле планды толтура албай калды. Кечинде болгон жагдай жөнүндө кошунасына айтып берсе, анда кошунасы дагы ага ачууланып кыйкырып, эми сенин айыңдан биздин күнүмдүк пландарыбызды дагы 50 упай эмес 100 упай кылып коюшат деп кыйкырат. Иш убактысы бүткөндө Джо компьютерге планды толтура албай калгандыгын айтат. Анда компьютер дубал бетине анын аялынын сүрөтүн чыгарып, эгер сен планды толтура албасаң, биз бул жерге сенин аялыңды да алып келип камайбыз деп коркутуп баштайт. Анда Джо андай кылбагыла деп суранып, мен эртең сөзсүз түрдө планды толтурам деп убадасын берет. Ошол түнү Джого кошумча жаза катары кызыл жарыкты күйгүзүп салышат. Джо таң атканча уктай албай, эртеси күнү тырмышып иштей баштайт. Ал күнү анда галлюцинация пайда болуп, ар ким көрүнө баштайт. Бирок убадасына туруп аялын ойлоп кечке чейин планды толтуруп бүтөт. Ошентип бир күнү Джого аялынын төрөгөнүн көрсөтүшүп, бирок Джо барган сайын бул жерден бир амалын таап качып чыгып кетүүнү ойлоно баштайт. Ал кошунасынан баягы Алекс деген адам кантип качып чыгып кетиптир деп кечке сурай бергендиктен, кошунасы Джого бурч жакта камерага көрүнбөй турган бир жер бар, ошол дубалдын бетин карасаң түшүнөсүң деп коет. Джо дароо эле ошол жакта карап, дубалдын бети үйөлөнмө жумшак тег экендигин байкап, жанагы белекке алган калеми менен эле ошол жерди уратып чукуй баштайт. Бирок ал кээ бир тыныгуу мезгилдеринде гана ал жерди чукугандыктан жумуш аябай жай жүрдү. Бир нече күндөр өткөндөн кийин Джо ал жерди оюп бүтөт да кошунасына айтып эле дубалдан ары өтүп кетет. Бирок ал жакта көз көргүс караңгылык болуп эле Джо кайра эч нерсе кыла албай, бир кезде кароолчу чыгып келет да аны уктата чабат. Джо кайра эле өзүнүн бөлмөсүндө ойгонуп, Мелард программасы болсо мындай качкындык иш үчүн бардык жумушчулардын күнүмдүк планын 1000 упайга көтөрүп салат. Кошунасы болсо Джого менин бутумду сындырып салышты деп айтып, мен ташты бир да жолу тегерете албайм деп, бир тарабынан бул программанын түзүлүп калышына мен да күнөөлүмүн. Мен IT тармагында бул компанияга жардам берген элем деп айтса, аны уккан Джо бир топко чейин ойлонуп калат да, андан соң болгон күчү менен башка бөлмөдөгүлөргө кыйкырып, бизди адамдар эмес, бизди компьютер көзөмөлдөп жатат, а компьютерди болсо алдоого болот. Бүгүн биз баардыгыбыз тең ташты бир да жолу тегеретпей упайларыбызды 0 бойдон калтырабыз. Эгер баардыгыбыздыкы 0 болуп турган болсо, компьютер кимибиздин начар иштегенибизди аныктай албай, эч кимибизди өлтүрө албайт деп кыйкырат. Ал күн ошентип өтүп, бирок жумуш убактысы бүтөрүнө бир канча минуталар калганда, компьютерден аял кишинин үнү чыгып эле, бүгүн 0 упай бойдон калгандардын баардыгы жумуштан чыгарылат деп эскертет. Анда баардыгынын айлалары кетип, кайра эле ташты тегерете башташты. Ошентип ал түнү дагы бир адамды жумуштан чыгарышып, ал адамдын кыйкырык чаңырыктары угулуп жатты. Андан соң Джого аялы менен кызынын видеосун көрсөтөт. Бул кезде анын кызы чоңоюп калыптыр. Аны көргөн Джо ушунча убакыт өтүп кеткенине таң калып, силер менен ушунча убакыт өмүрүмдү алдыңар, мен жумуштан чыгам деп эле кыйкырып туруп алат. Ошентип ал күнү Джону жумуштан чыгармакчы болушуп, эшик ачылып эле бөлмөнүн ичине бир канча адамдар кирип келишет да, бирок Джонун берген суроолоруна эч ким жооп бербейт. Андан соң эшиктен кароолчу кирип келет да, колуна колгабын кийип ийнесин даярдап, ал Джого карап эле, мен жумушчуларды жумуштан кетиргенди аябай жакшы көрөм. Жакында мага компания сыйлык да берет болсо керек. Балким мен барып сенин аялың менен кызың жашап жаткан үйгө жашап калаттырмын деп Джонун кыжырына тие баштаса, чыдамы кеткен Джо дароо эле барып кароолчуну чапкылап салат. Ошол замат эле Джо көзүн ачса, бир бөлмөдө башка адамдар менен отурган болот. Анын башында да башкалардыкы сыяктуу эле күйүп турган аппараттар жабышылуу болчу. Анын жанына жанагы кароолчунун кейпиндеги адам басып келет да, сен биздин сыноодон ийгиликтүү өттүң, эми сен жумушка кабыл алындың деп айтып. Көрсө бул жөн гана атайын аппарат менен жасалган симуляция экен. Сыноонун башталганына болгону 1 саат убакыт өтүптүр. Бирок симуляция аппараты ушунчалык реалдуу экендигин байкаган Джо дагы эле өзүнө келе албай, өзүнүн иш ордуна барганда дароо эле аялына чалат. Аялынын үнүн угуп бир мыйлап алат да, андан соң өзүнүн иш ордун карайт да, дагы эле жанагы симуляцияда ээн бөлмөдө өзү жалгыз, дагы эле жанагыдай тапшырмаларды аткарып отурарын түшүнөт. Болгону ал жактан таш тегереткен болсо, бул жактан компьютер иштерин
аткарып отурат. Ошондо гана Джо андай жагдай менен мындай жагдайдын эч кандай айырмасы жок экендигин, эки жагдайда тең эле берилген жумушту жанталашып тытынып аткарып жүрө берерин түшүнүп, Тасманын аягында мен бул корпорацияны жок кылам деген чечимге келет. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.